Бүгүн тарыхый күн. Анткени Осман Airlines авиакомпаниясы Каракол Ош жана Оштон Караколго алгачкы каттамын жандандырды. Жумасына 2 жолу учак жүрөт. 4-чү жана жекшемби күндөрү ички каттамдагы билеттердин баасы дагы капчыкка жарамдуу. Анткени 4100дөн гана башталат. Бул азыр биз турган Осман Airlines'ın учагы Караколдон Ошко келип конду. Мында 40 жүргүнчү келсе, ал эми Оштон Караколго кайрадан 50дөн ашуун жүргүнчү учуп барат. Жарандык авиациянын тарыхында алгачкы жолу аткарылган каттамда Караколдон 40 жүргүнчү Ошко учуп келип, кайра Оштон Караколго 50дөн ашуун жүргүнчү учуп кетти. Жүргүнчүлөр буга чейин Караколго унаа менен 18 саатта жетишсе, эми аба каттамынын уюштурулушу менен убакыт бир топко үнөмдөлөт. Баткенден келдим, Караколго учуп барайын деп, жумуштар менен. Азыр ыңгайлуу болуп калыптыр, жакшы. Сразу прямой алдык. Билеттин баасы деле нормальный, ыңгайлуу, 4500 нормальный да акча. Такси менен Бишкекке барып, Бишкектен ары барсаң деле кымбат болот бай, 7000, 8000 чай ичип кетесиң. Жакшы сон, Кыргызстан жакшы өнүгүп атат. Азыр прямой каттап койгонго рахмат. Ушул эң жакшы уюштурушкан ушул авиацияны Ош Караколду. Эмнеге кетесиз Каракол? Караколдо конокко. Балдарым бар, неберелерим бар, ошол жака кетип атам. Биз Оштон Караколго учуп кетип атабыз. Лиже тепкени, кышкы каникулда балдарды. Биз бурун барчу элек, машинада 18 саат жүрүп, бир 11де киши кетип атабыз. Лиже тепкени туризм боюнча. Биз бурун алдын барганда машинада кыйынчылык болот эле. Азыр энди биринчи жолу учубуз, күтүп атабыз. Жакшы болупту, сүйүнүп атабыз. Эң сонунда, мисалы мен эртең менен Бишкекте болчумун, азыр Оштомун, кечинде Караколдомун, кайра кеч киргенден кийин кайра Бишкекте болуп калам. Сонунго убакытты үнөмдөп, эгерде ич-ара жумуштарым болсо бат-бат бүтүргөнгө, менче эмне колдон келсе ошо ички рейстер көбөйсүн. Азыр Талас, Каракол, Ош, Жалал Абад, Баткен бар, эми нарын тарапка ачылат деп атат. Ошолордун баары ачылса эми адамдарга да бири-биринин областага барып келиш мындай жеңилирээк болуп калмак го дейм да. Биз ошо көпчүлүктүн катарында ошо эс алган менен кетип атабыз ошо Караколго. Буга чейин машина менен барчук. Быйыл бул жакшы жаңылык болуп, аэропорттон ошо эме рейс ачылыптыр, ошо менен кетип атабыз. Ошо баарына ийгилик каалайм. Рахмат, ошо баарына ушундай тез-тез учактар учуп турса жакшы болот. Барып биз дагы ушинтип эс алыпчы каттамдар дегеним. Осман Airlines компаниясынын учагы Ош Каракол Ош багыты боюнча каттамдар жумасына 2 жолу аткарылат. Учуу убактысы 1 саат 20 мүнөткө созулат. Каалоочулар билеттерди Осман Airlines мобилдик тиркемесинен сатып алса боло тургандыгы маалымдалды. Ал эми билеттин баасы 4100 сомдон башталат. Төрагабыздын башчылыгы, башкармалыктын төрагасы Масбек Самичтин демилгеси менен аймактык аэропорттордун баары жандалып, оңдолуп түзүлдү. Өзүңүздөр билгендей, Каракол эл аралык аэропорту ачылган. Бүгүн ошол тарыхый күндө турабыз сүйүнүчтө. Бүгүнкү күндө 50дөн ашык кайра жүргүнчүлөрүбүз азыр учканды даярданып турушат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол талап бар экенин, бул каттамдын талабы бар экенин түшүндүрүп турат. Чоң рахмат. Каттам канча болуп жүргүзүп атат, кандай тартипте? Каттам жумасына 2, 4-чү жана базар күнү каттам болуп турат. Каракол биринчи Караколдон Ошко, Оштон кайра Караколго күндүзгү убакытта аткарып турабыз буюрса. Атамекендик Осман Airlines компаниясынан маалымдагандай, ушул айдын аягында Бишкек Кербен багыты боюнча дагы аба каттамы уюштурулат. Буга чейин өлкө боюнча аэропорттор жаңыланып, оңдоодон өткөн. Андан кийин ички каттамдар жанданып, жарандарга убакыт жана ыңгайлуулугу жагынан шарттар жакшырууда. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.